Жаштарга кайрылган курал болуп калбагыла. Сиздердин келечегиңер өзүңөрдүн колуңарда. Ал бийлик талашып атат. Бирок сиздердин билимиңер, эртеңки сиздердин тажрыйбаңар, эртеңки силердин үй бүлөңөр, эртеңки сиздердин төрөлгөн балаңардын келечеги ойлонгон жок. Ачык айтып коеюн. Ойлонгон жок. Бар жок мыйзам чегинде, бар жок шайлоо аркылуу болуш керек. Бийликти алсаң шайлоо аркылуу алгын депчи. Бийликти алсаң мына ошол элдин жүрөгүн алып бийликке келгин деп мына мен ушуну чакырат элем. Ошон үчүн сиздер дагы Бишкекте жүрсөңөр дагы, Жалал Абадта жүрсөңөр, Ошто жүрсөңөр, Нарында жүрсөңөр, ошону айткыла. Азыр ар кандай патриоттук сезимдер менен сөздөрдү айтат. Ал жалган менен, провокация аркылуу, дагы башка мындай туура эмес кадамдар менен аркылуу ал патриоттук сезимдер ал болбош керек. Ал жалган бар жок, мен сизге айтып коеюн. Мына кече таштарды төгүп атат. Мен кайрылат элем, урматтуу калай калк. Бизде канча деген үй бүлө бар, үй кура албай жүрүшөт. Бүгүн мен баштап берейин. Баягы үй кура албаган жаштарга 1 КАМАЗ, 2 КАМАЗ, 3 КАМАЗдан таш чогултуп, ушу үйүнө барып таш төгүп берип, ушу ташты колдонуп фундамент курсун. Үй курсун өзүнө. Эмне деген бул эми жогорукта ташты төгүп, мына бул уят го. Мына ошон үчүн сиздерге жаштарга мен кайрылам. Мына кайрылбасам болбойт да, анткени сиздер дагы лидерсиңер, сиздер дагы саясатчысыңар, сиздер да келечекте элди башкарасыңар, сиздер дагы мамлекетти башкарасыңар. Бул жерде отурганыңар депутат келечекте, министр келечекте, премьер-министр келечекте. Анан силерди ошо бийик даражага чыккандан кийин силерди карап, силерди өзөт. Кийинки муун кайсы митинг болобу? Кандай митинг мен билбейм. Азыр митингдер эле көбөйүп кетет окшойт. Митингке барбагыла. Анткени ар кандай ойлор, жаман ойлор бар. Эртең кокус бирөө артыңардан ат ирсе, бирөө кан чыйып кетсе, мына ошол жерде провокациялар болот. Анан кийин ата эненин көзүнөн жаш чыгат. Туугандар нааразы болот деген мына ушул провокацияларга барып калбагыла. Ал жерден жабыр тартып калбагыла деген мына ушул ойду айткым келет. Силерден барбайсыңар. Бирок мен силер аркылуу мына мен бүтүндөй Кыргызстан жаштарына кайрылып атам мен сиздер аркылуу.